Бүгүнкү күндө жакшы, эми элибиз жакшы кабыл алып, ошондой ар кандай ачылыштарда, фуршеттерде, көп жерлерде ошо кыргыздын аспабын угалы, сен черткениңди, заманбап чыгармаларды угалы деп чакырып атышат. Туристтер дагы ошо биздин коомубузга, башка нерселерибизге кызыгат депчи, туристтер кандай кабыл алып жатат? Туристтер мынакей Кудайга шүгүр күнүгө бизди жанагындай иш-чараларда көрүп атышат. Өзлөрүнүн жана видеолоруна тартып, өзлөрү кошо сүрөткө тартып, сурап аябай. Өзлөрү кармап, чертип көрүп, анан аябай кызыгышат да. Кантип эле тиги Рики Повердин чыгармасын комуздан чертип атасың, мынтип таң калат да. Анан мынтип көрсөтөсүң, мындай депчи. Анан аларга аябай жагат да. Что кыргыздын аспабында өзүнүн чыгармасын ойноп атса, анан биз үчүн да кандай сыймык да бул. Өзүбүздүн аспапта, мисалы, андан башка аспаптарды өнүктүрүш керек. Мына жетиген деген бар. Анда да ошолорду ойнош керек. Анан комуз менен ошо Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө колдон келишинче эми элге жакшы эмоция бергенге аракет кылабыз. Анан анын аркасында элибиз жакшы маанай алып турса эле, бизге дагы өзүбүздү бактылуу сезип калабыз дегендей.